Ар күнү адам Кудай менен бетме бет кездешип, анын жакын досу катары баарлаша алган. Кудай адамга жалгыз болуу жакшы эмес экенин билген. Бирок жаныбарлардын арасынан Кудай адамга ылайык жарды таба алган жок. Анан Кудай өзүнүн жаратуу планындагы керемет ишин улантты. Кудай адамды катуу уктатып, анын бир кабыргасын алып, оордун эт менен жаап койду. Жана ошол кабыргадан керемет аялды жаратты. Анан аны адамга алып келди. Бардык жагынан Кудай айткандай аял адамды толуктап турган. Адам өзүнүн ажарлуу аялын Ово деп атады. Овону адамга жаратып берип, Кудай дүйнөдөгү биринчи үйлөнүү тоюн өткөрдү. Адам аялдын сулуулугуна жана Кудайдын берген белегине абдан таңданды. Жерге кулаган периштелердин бири шайтан Кудайдын улуу планын бузгусу келди. Ал Кудайдын керемет ишин талкалаш үчүн мүмкүнчүлүк издеп жүрдү. Бир күнү ал жылаандын кейпин кийип, Ово менен сүйлөшө баштады. Ал эң алгач Кудайдын сөзүнө шек келтирүүнү көздөдү. Кудай чын эле бейиштеги эч бир дарактын жемишинен жебегиле деди беле. Ово Кудайдын айткан сөзүн жакшы билчү. Кудай эмне десе, ошону кайталап айтып берди. Дарактардын жемиштеринен жесек болот. Бирок Кудай өлүп калбашыңар үчүн бейиштин ортосундагы бир гана дарактын жемишинен жебегиле, ага тийбегиле деген. Ошондо шайтан Кудайдын боорукердигинен аны шектендиргиси келип, ага мындай деп айтты. Жок, өлбөйсүңөр. Бирок Кудай силердин анын жемишинен жегенде көзүңөр ачылып, жакшылык менен жамандыкты билген Кудайдай болуп каларыңарды билет. Бул жемиш жегенге жагымдуу көрүнөт. Ал абдан даамдуу окшойт. Анан да мен акылдуу болуп калам. Кара, мен өлгөн жокмун. Ал, жеп көр. Сен да акылдуу болуп каласың. Эмне кылып салдым? О, жок. Ошондо Адам менен Ово биринчи жолу аларды сүйгөн Кудайга каршы күнөө кылгандарын сезип, уялышты. Мен өзүмдү начар сезип турам. Өзүмдү кир сезип, мен да абдан уялып жатам. Жылаңач эттерин жабыш үчүн Адам менен Ово өздөрүнө чоң жалбырактан ал жапкыч жасап алышты. Бактын ичинде жүргөн Кудайдын үнүн угуп, анын жүзүнөн качып, Адам менен Ово жашынып калышты. Сен кайдасың? Бактан сенин үнүңдү угуп коркуп кеттим. Анткени мен жылаңачмын. Ошондуктан жашынып калдым. Жылаңач экениңди сага ким айтты? Мен сага жегенге тыюу салган дарактын жемишинен жедиңби? Сен берген аял мага дарактын жемишинен берди. Анан мен жедим. Бул эмне кылганың? Жылаан мени алдады. Ал мени өлбөйсүң деген. Жана сага окшош болуп каласың деген. Ошондуктан мен жедим. Ушуну кылганың үчүн бардык жаныбарлардын ичинен сага каргыш тийсин. Сен эми бооруң менен жылып, топурак жейсиң. Аял экөөңөрдүн ортоңорго, экөөңөрдүн тукумуңардын ортосуна кастык коем. Ал сенин башыңды жанчыйт. Сен анын согончогун чагасың. Кудай шайтанды жок кылып сала алмак, бирок анткени жок. Ким Кудайды ээрчирин, ал эми ким шайтанды ээрчирин көрүш үчүн ал ага жашаганга, адамдарды сынашына жол берди. Так ушул жерде Кудай келечектеги касташууну, Овонун тукуму шайтанды жеңип, адамзатты күнөөнүн каргышынан, өлүмдөн куткараары тууралуу айткан. Ошол күндөн тартып күнөөнүн каргышы адамдарды коштоп келет. Кош бойлуу кезиңде кайгыңды көбөйткөндөн көбөйтөм. Балдарыңды ооруп төрөйсүң. Күйөөңө тартылып турасың. Ал сага үстөмдүк кылат. Аялыңдын тилин алып, андан жебе деп, мен сага осуят кылган дарактын жемишинен жегениң үчүн сенин айыңан жер каргышка калды. Сен эми өмүрүң өткөнчө жерден азап менен тамактанасың. Жер сен үчүн тикенек, ото чөп өстүрүп чыгарат.
талаа өсүмдүктөрү менен азыктанасың. Өзүң алынган жерге кайра барганыңча маңдай териң менен нан таап жейсиң. Анткени сен топураксың. Топуракка кайра барасың. Бул адамзаттын тарыхындагы биринчи курмандык. Кудай эки жаныбарды курман кылып, терисинен күнөөгө баткан адамдарга кийим жасап берген. Бул Кудай гана күнөөнү жаба ала тургандыгы жана курмандык талап кылынаарын көрсөткөн үлгү эле. Так ушул жерде ыйык жазуу Кудайдын үч бирдиктүү экенин айтат. Анткени Кудай мындан ары эмне кылабыз деп көптүк түрдө талкуулайт. Мына адам биздей болуп жакшылык менен жамандыкты билип калды. Эми ал колун сунуп, өмүр дарагынын жемишинен да жеп алып, түбөлүккө жашап калбасын. Кудай Теңир аларды Эйден багынан кууп чыкты. Адамдар күнөөлүү табияты менен түбөлүк жашап калышын ал каалаган жок. Адамды кууп чыккандан кийин өмүр дарагына баруучу жолду кайтаруу үчүн оттуу кылычы бар периштени коюп койду. Кудайга тил албастык көп азаптарды алып келди.